Ассаламу алейкум достор. Сиздер KGTV каналын көрүп жатасыздар. Дубай шаарынын бардыгы эле укса керек. Бүгүнкү күндө эң кооз имараттары, эң кымбат унаалары жана ошондой эле эң кооз мечиттери менен миллиондогон туристтерди өзүнө тартып келет. Дубайда эмнеге жаңы унааларды таштандыга ташташат? Дубайда бир да урлук кылган кылмыштууну учуратпайсың. Аял кишилерди колунан кармап жетелөөгө мүмкүн эмес. Дубай жөнүндө ушул окшогон 5 кызыктуу факттарды айтып беребиз. Дубай жөнүндө уккан эмес болсоңуз, анда бүгүнкү видеонун соңуна чейин көрүңүз. Дубайга сөзсүз баргыңыз келет. Дубайга барып келгендер болсо, анда алар Дубайга барып келгенине эч качан өкүнбөйт. Сиздерге Дубай шаары жөнүндө 5 кызыктуу фактларды айтып беребиз. Анда эмесе кеттик. Дубай бул акыркы 10 жылдан бери тез өнүккөн шаарлардын катарына кирет. Эмнеси менен өнүккөн деген бул сизге да кызык болсо керек. Бул жакта нефтинин запасы абдан көп. Бир жылдары нефти абдан кымбаттаган маалда чет өлкөлөргө экспорттогон, ошонусу менен байыган. Биздин каналдан алыстабай соңуна чейин көрүңүздөр. Кызыктын бардыгы алдыда. Өзүңүздөр көргөндөй эле эми эле өнүгүп келе жаткан мезгили. Биздин каналга катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Биздин видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Биринчи факт: Дубай шаары катуу мыйзамдуулугу боюнча жана урлуктун жоктугу боюнча башка өлкөлөргө белгилүү. Баары ойлошу мүмкүн, Дубай эң бай өлкө жана ошондой эле элдери бай, мусулман адам көп. Дубай шаарында баалуу буюмдар жана ошондой эле кымбат нерселер көп болгон үчүн бул жерде урлуктун саны да жок эмес. Мисалы, сиз 100 сомдук буюм урдасаңыз, 10 жылга да кесип салышы мүмкүн. Дубайда мыйзам өтө күчтүү жана ошондой эле болбогон кылмыш үчүн көп жылга камалуусун каалашпайт. Ошон үчүн урлуктан алыс жүрүшөт. Бул жакта милиция кызматкерлери эң кымбат унааларды айдашат. Мисалга ала кетсек, бул автоунаа $200,000 тегерегинде. Кыргызстандын валютасына эсептегенде 100 миллион сом. Экинчи факт: элдин көзүнчө өбүшүүгө болбойт жана ошондой эле кол кармашып жетелешүүгө да мүмкүн эмес. Кыска юбка кийгендер да жоопко тартылат. Эгер сиз бул мыйзамдарга баш ийбеген болсоңуз, камакка чейин алып барууга да. Ошон үчүн Дубайда жашаган аялдардын бардыгы оронуп жүрүшөт. Жана ал жактын аялдары башка тааныбаган эркектерге эч качан сүйлөбөйт. Төртүнчү факт: көчөдө турган автоунаалар кимдики жана ошондой эле эмне үчүн ташташат? Дубайдагы эң бай адам эч качан машинасын таштабайт. Турган жеринин арендасын төлөбөсө, анда буларда айыппул салынат. Камалып кетиши да мүмкүн. Булар эмне үчүн чаң басып жатканына кызыгып жаткан болсоңуз, чет өлкөдөн барган жарандардын автоунаасы. Башында айтып өткөндөй эле, бул жакта мыйзам өтө күчтүү. Жана ошондой эле аларга баш ийбеген үчүн бул шаардан депорт болуп кеткендердин автоунаасы ушул жерге токтотулат.
5 факт. Дүйнөдөгү эң бийик имарат Дубайда жайгашкан. Бүгүнкү күндө Дубай шаары эң кооз шаар болуп эсептелет. Дүйнөдөгү эң бийик имараттын аты Бурдж Халифа. Бул имараттын бийиктиги 820 метр. Бул имарат 95 километр алыстыкта адамдын көзүнө көрүнөт. Дубай шаары бардыгынан биринчи болгусу келет. Азыркы күндө көптөгөн нерселерге жетишкен. Бул кетиште 20 жылдан кийин Дубайды кандай элестетебиз, аны айта албайбыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Нуртуле Нурсултан болдум. Эгерде сиздерге видео жаккан болсо, мага жактырып эсең коюп, биз мындан да жакшы видеолорду чыгарганга аракет кылабыз.